Жашыл долбоорлорду иштеп чыгуу, насыялар, инвестициялар, өндүрүш, азык-түлүк жана башка кызматтар. Мына ушундай сыяктуу кептер Бишкек шаарында өткөн алгачкы масштабтуу жашыл инвестициялар форумунда айтылды. Форумду Доскреда банки, Борбор Азиядагы GIP-нин регионалдык офиси, АЭКБ-нын жашыл каржылоо борбору жана GFC менен биргелешип уюштурган. Белгилей кете турган болсок, Доскреда банк өзүнүн ишкерлик стратегиясынын деңгээлинде айлана чөйрөгү тийгизген терс таасирлерди азайтууга байланышкан иштерди үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ошондой эле Доскреда банк Green платформалык долбоорун ишке ашыруу менен экологиялык жактан конкреттүү пайдасы бар долбоорлорду ар дайым колдоого алат. Буга чейин банк тарабынан төмөндөгүдөй бир катар долбоорлор иштелип чыккан. Жашыл депозит аталышындагы 10% өлчөмүндөгү кэшбеги бар туристтик объектилерге энергонатыйжалуу жабдууну коюп берүү үчүн насыя берүү жана бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү, электр унаасын сатып алууда бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү, Экодом жашыл насыялоосу, каражаттарды айыл чарбасын өнүктүрүү максатында колдонуу. Привлечь внимание общественности. Жаратылыш ресурстарын сактоо, электр энергиясын үнөмдөө жана жашыл экономиканы калыптандыруу бул DCB Green долбоорунун алкагындагы негизги багыттар. Биз коротулуп жаткан ресурстарды жана калдыктардын көлөмүн кыскартууга аракет жасап, экологияга байланышкан башка маселелерге көңүл буруудабыз. Андан сырткары банк мекемелериндеги жабдууларды модернизациялоого жана атмосферага ыргытылган уулуу заттарды азайтууга байланышкан долбоорлорду каржылап келебиз. Бул форум DCB Green долбоорунун багыттарын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүп, Кыргызстандын экологиясын жакшыртууга салым кошот деп ишенебиз. Инвестициялык форумга эл аралык уюмдардын, мамлекеттик органдардын, коммерциялык банктардын жана билим берүү тармагынын өкүлдөрүнөн турган 150ден ашуун адам катышты. Эл аралык өнөктөштөр анда жашыл долбоорлор биздин өлкө үчүн гана эмес, жалпы эле Борбор Азия үчүн канчалык маанилүү, керек экендигин айтып өтүштү. Кыргызстан Кытайдын бир алкак бир жол демилгесине биринчилерден болуп активдүү катышкан. Акыркы 10 жылдан бери биздин өлкөлөр активдүү түрдө кызматташып, Кыргызстанда бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырып келет. Бул демилгелерди биргелешип ишке ашырууда Кытай ар дайым экологиялык концепцияны карманып келет. Форум посвящен вопросам внедрения инструментов зеленого финансирования. Биринчиден, бул жерде Кыргызстандын ири жана орто бизнеси чогулуп отурат. Учурда биз туруктуу каржылоо куралдарын колдонуу менен өнүк ала турган кызыктуу мүмкүнчүлүк бар деп жатабыз. Булар же облигация чыгаруу, же кыргыз ишканаларына активдүү түрдө экологиялык долбоорлорду иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк бере турган насыялоо жолу. Астана эл аралык каржы рыногу дал ошол Казакстандын президенти Токаевдин тапшырмасынын алкагында Кыргызстан менен ишкердик жана каржылык өнөктөштүктү активдүү түрдө өнүктүрүүгө кызыктар. Ал эми Кыргызстан болсо өз кезегинде бизге союздаш, коңшулук мамилеге жана ишенимдүүлүккө негизделген стратегиялык өнөктөш болуп саналат. Казакстан жашыл долбоорлор жана туруктуу иштер аркылуу Кыргызстан менен өз ара пайдалуу кызматташуусун мындан ары да өнүктүрүүгө даяр. Ошондой эле форумдун алкагында АЭКБ-нын жашыл каржылоо борбору тренинг өткөрдү. Жашыл каржылоо менен жашыл инвестициялар Кыргызстандагы жашыл экономиканы өнүктүрүүнүн өсүү чекитинин негизги багыттарынын бири экендигин баса белгилей кетүү керек. Бул багыт ишкерлер, каржы кызматкерлери үчүн, анын ичинде айлана чөйрө жана жалпы эле жарандар үчүн дагы пайдалуу багыт болуп саналат.